Урматтуу көрүүчү, биз сиздерге кечээ күнү Ак Ордо 2 конушунун жашоочулардын арманы жөнүндө алардын кайрылуусун чыгарганбыз. Анда Сапар аттуу мырза бүгүнкү күндө алардын үйлөрүн, алардын жерлерин арестке коюп, трансформация маселесинде көйгөй болуп жаткандыгын айткан болчу. Жана дагы Сапар мырзанын дарегине дагы бир топ сөздөрдү айтышкан. Албетте биз буга жооптуу эмеспиз, сөзсүз түрдө. Анан биз Сапар мырзанын телефон номерин издегенибизде ал жакта алардын эч кимиси билбестигин айтып, биз эфирибиздин кечээки эфирибиздин аягын көрсөңүздөр болот. Аягында бизге сөзсүз түрдө экинчи тарап байланышта микрофон берүүгө, эфир берүүгө даяр экенибизди белгилегенбиз себептегенде бейтараптуулук биздин жумушубуз болуп эсептелет. Анан бизге азыр эле Сапар мырза байланышка чыкты. Эртең бизге маегин бере турган болду. Жана дагы ал өз сөзүндө баардык документтери так экендигин, жана дагы кечээки бизге арыз өздөрүнүн кайрылуусун жасап жаткан элдердин баардыгы жер басып алуучулар экендигин, жана дагы алар Сапар мырзага акча карыз экендигин айтып билдирди. Эртең сиздерге Сапар мырзанын өзүнүн чындыгын толук кандуу көрсөтөбүз. Айта бериңиз баге. Мен Сапар мырза кулу кечээкүнкү видео кайрылуу чыккан 5-9 жашоочулар боюнча. Анан ошо кайрылуу боюнча мен эч жерге качкан жокмун, жоголгон жокмун. Менин телефонум баардык жерде бар, баарынын колунда. Биринчиден, экинчиден мен ал жерге сретти коюп, бүт мыйзам чегинде жумуштун баарын жасаганмын. Менин жеримди басып алышкан, басып башка бирөө акчаларын жеткизген адамдардын баарын мен сотко берип, соттон мен чечимди алып атам. Алгачкы чечимдер бар. Ошол үчүн бир жакты булбай, урматтуу журналисттер, блогерлер, мен санарым 24 саат бою мен ачыкмын. Сиз бизге качан интервью бере аласыз? Сиз бизге качан интервью бере аласыз? Мен эртең барып туруп, эртең Кудай буйрса, каяка чакырсаңар барып туруп, бүт мыйзам чегинде колумдагы мыйзамдуу менчик ээси катары конституциялык укугумдан пайдаланып, баардык документтеримди көргөзөм. Бирок Түшүнүктүү, рахмат. Блогерлер соттук териштирүү жүрүп аткан ишке аралашпагыла. Менин суранышым, өтүнөм, терең өтүнөм. Түшүнүктүү, рахмат. Соттук териштирүү жүрүп аткан ишке аралашпагыла. Мени ар кандай заркаттар менен каалаган жазап атышат. Мен мыйзамдан эч качан аттаган адам эмесмин. Мыйзам чегинде баарын жазап атам. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат.